Каждый заказдан 2%-тен ала турган болсаңыздар болот. Мен бүтүп болуп кетти го. Канча машина болуп кетти. Жаман страшно ДТП болду. Эми страшно эмес, просто массовый ДТП. Биринин аркасынан бири кетти. Туугандар, эгерде сиздер Кыргызстанда туруп, могу Яндексте иштейм десеңиздер, Узовойдобу, Легковойдобу, кайсыларчы иштейм десеңиздер, мен сиздерге анда могу Эксперт таксопаркын сунуштап кетмекчимин. Эксперт таксопаркы бул могу комиссия алган боюнча мындай өзгөрүп каалагандай кылып кое алсаңар болот да. Анткени бунун комиссияларын айта кетейин, условияларынчы. Каждый заказдан 4 сомдон ала турган кылып алсаңар болот, же болбосо күнүнө 55 сомдон кылып ала алсаңар, кое алсаңыздар болот туугандар. Же болбосо каждый заказдан 2% ала турган кылып койсоңор болот. Ушундай 3 мүмкүнчүлүк каралган бул Эксперт таксопаркында. Ошол кайсыңызда сиздерге оң келсе тандасаңыздар болот. Ошондой эле техподдержка 24 саат 7 күн болот. Акча чечүү маселеси эч кандай көйгөйсүз. Поддержка чаласыңар, менде балансымда мынча сом бар. Мен могу Эмбанкка могу номерге которуп коела десеңер, сразу которуп коет. Ошондой эле приведи друга деген бонус бар. Ада деген силер биринчи кошулуп иштейсиңер, андан кийин силердин аркаңардан бир адамды кошсоңуздар, силерге 1000 сом балансыңарга салып берет туугандар. Ошентип эле где-то 5 досуңарды кошсоңор 5000 сом иштеп алат экенсиңер. Ошол туугандар кошулгула, чогуу иштечебиз. Мен өзүм ушул Эксперт таксопаркта иштеп атам. Билесиңер, Экспертте жолукканча мындай Экспертте чогуу иштечебиз. Шыңгырайт го, шыңгырайт, а? Так, чекиш ата жактан биринчи заказ алдык, кудай бурса. Через 200 метров поверните налево, а затем поверните направо. Алисанын үнү тойгусту да. Да, бүгүн кудай бурса канча болуп калды? 17 март саат 12:30 болду. Ассаламу алейкум. Асанов каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулар, кандайсыздар? Бүгүн буюрса жумушка чыктым. Дагы эконом тарифти көрсөтөйүн деп атам. Мунусунда кызыл фит эмес, көк фит менен чыгып атам. Көк фитте заказ кандай болот экен деп, атайын көк фит алдым деп албайм ба? Тамаша туугандар. Ошо бүгүн ушул фитти арендага алдым эле. Биринчи заказды алдым туугандар. Почти 6,5 км өткөнбүз, 18 минуттага 184 сом дейт. Бул доставка салып берди. Доставка машина чака албай койдум, келбей атат дейт го. Алып кете берчи, доплата кылып берем дейт. Макул дедим ала. Доставка мындан кымбат чыкпак беле, же ушундай эле чыкпак беле? Доставкада иштегендер айтып койгулачы. Кандай чыгат деле? Так, 18 минуттага 184 сом. Кандай дейсиңер? Мейлем эконом таштасам деле азыр бирөөнү отургузуп алып, мунча чукпастан кетет элем. Андан көрө алып кете берейинчи деп алып алдым. Биринчи заказ доставка болуп калды го. Бул заказды алып кетип таштадым, азыркы доставка салып бердилер го Мадина базарга. Андан кийин плюс 20 менен заказ алып койдум. Мадинанын остановкасынан. Качкыла, пробка. Жол жокко жол. Бардак, нарагынан койгон, биягынан койгон. Так, 23 минутта экинчи заказды алып келдим. Оплата карта менен. Кыргыз кызыбыз картасын коюп коюптур. Молодец дейбиз. Чоң рахмат. Бул да 184 сом. Жол бүгүн 184 сом заказдар. Эки заказ кылдык. Саат 1-ден 27 мүнөт өттү туугандар. Мен ходойлор кете баштаганмы, эмне иши кылып лечение алып аткан болчумун. Азыр врачка чалсам бошмун, келе бер дейт. Ошого барып келейинчи. Так, Фучикага барабыз. Фучикада больницага. Ошол жакка барып, ал жактан чыгып туруп кайра жумуш улантабыз туугандар. Плюс 20 менен. Долгопас Чухановага барат го. 12 км 40 минутта дейт. Так, Фучикадан, больницадан чыктым. Саат 1-ден 2-ден 21 мүнөт өттү. Почти 1 саат. Тем алып коюп турбуз. 34 мүнөт көрсөтүп атат. 13 километрге канча сом чыгат дейсиңер? Бирок өтө эле аз чыгат экен да. Кеттик ана туугандар, 3-заказды алдык.
2 заказ мен 300 сом иштеп турмун. 302 сом. 34 минутта 270 сомго келип калдым. Доход 307 сом деп турат. Яндекс 307 сом мен жаап берди. Андан кийин заказ алып койдум. 5 коэффициент бирок. Так, бул жерде вот эти эжелерди алып келдим. Экзамен тапшырабыз дейт, права алабыз дейт. Ошого келишиптир. Жакшы. Жакшы тапшырууга өтүп кеткиле. Кийинки заказга баралыбыз. Ходой угулуп атабы силерге. Сен булуп калыптыр да машина чарчап калыптыр. Мен мындай экен. 14 минутта Аламин базарга келдим. Айгыран жактан. 168 сомго. Так, заказ берелек кой. Заказ берсе жылалы. Канча иштедик? 4 заказ кылдым го дейм, а? 3 заказ кылдым мен. Жок, 4 заказ кылгам. Давай, обновляйся, вот. Жибек жолу. Курманжанда кадам берет. Кеттик. 5-ci заказ. Поворот жактым, токтоп бер. Ай мала десей. Бир поворот жакканда токтоду. Рахмат. Өмүрүң узун болсун. Сага алар машалла. Бул заказ Алматикадан ылдый кетеби деп атам. Үйгө калып калбасам болду. Үйгө барсам кирип кетчү элем. Бирок азыр кирбешим керек. Бул машинанын арендасын чыгарышым керек. Расходторду чыгарышым керек. İşte başlamadan başlap 30 km жүрүп турмун. Алча көрөбүз каяка барат. Каяка барат, ким менен барат, эмнеге барат? Аз барып сурайбыз. Давай, кир нары. Алматика жибек жолу. Бул заказды 10 минут алып келдим 2,5 километрге. 105 сомго. Кандай сонун арзан заказдар, Так, андан эле дагы бир 5 коэффициент заказ алдым. Жыл массив Пакайта, улица Норус 9 дейт. Азыр мен массивде турам. Кайра кайда экен. Мындан биринчи эле ушул жерден эле где-то 300 метрлеп заказ түштү. Алтын Ордо жака 1 саат. 1 сааты канча? 14 километрге деп берди. Коэффициент долгая поездка депчи. Алагам жок мына. 1 саатта 14 километрге баргача. Андан көрө короткий заказдар көргөн жакшы. Мондай жаман жолдордо эле. Так долгая поездканы коэффициент менен берсе албасам. Так, алгым келбей эле. Пробка менен же алыс жака 1 километр, 20 километрден нары болсо болот алса. Айда, эмне туруп алдың эми сен? Мындан биринчи заказды Аламинге таштадым. Аламин остановкасынан таштап, андан кийин заказ түшүп калды, могу заказ. Плюс 40 мен түштү окшойт коэффициент. Ошо менен азыр муну алып келдим. 286 сом болду. Келечекке келип калдык бирок, Дордой жака. Плюс 20 менен. Авазо жака 14 километрге. Кечирип кой, барбайм, ал жака бүт пробка. Советскийда пробка, Алматинкада пробка, микрорайон Тоңгоч. Сен да албаймын. Бирок бул 18 километр экен. 18 километр 1 саат. Плюс 20 менен. Сен кай карасың? Ой, келгенимче эле өзү эле. Каччы. Азыр заказ кай кармак экен көрөлүбү? Принятие заказга киребиз, мону көрөбүз. Клечек 5 дейт. Ой, кайрамай келмейт.
улица 7 апрель 13 километрге 50 минут айткан. Кашчы өйдө чыкпайм мен. Кетсеңер маяка кеткиле, же болбосо маяка десем бул жагда пробка го. Өзүмнү жибек жолдон ылдый могул жерден ылдый түшпөй эле кош керек экен да. Безной жакачы, Тордой жака вообще жолобош керек экен такси кылып жүргөндө. Пробка боло берет экен. Азыр 4-төн 20 мүнөт өтүп калды. Тордойдон баары кетип аткан кези да. Жети заказ менен 1125 сом иштептим. Көрөлүм, заказ күтөлү. Пробка жок жака баралы. Не болсо дагы. 10 километр 40 минут. Молодая гвардия. Aldın mı? Diyor mu ya? Bak bunu buna barış azap geldi. Hmm. 10 kilometre 40 minut. Bu Yandex tarınıp aldım ya, zakaz biri koydu. Biri verdi 5 kayısent. Tolu bir payas kadar kayaka verdi. Çakın neceri gördü. Çılza 9-10 kilometreli tolu bir payas kadar bir attı. Gittik. Mağdaya gördü. Var herhalde. Otuz минутта бұл ежелерді алып келдім. Видно, доехали дейді ғой. 323 болып отқанда 323-тен қотарып қойды біледі. Бұл да 285 лечіп қалбады. Бұлар түшіп қалсы, 70-тен түшіп қалсы да чайханадан. Күшініп қалды, не алауыз? Ақпатта чайханасы. Шөйден бір самсыз олайынша құрсаға çıkып кетті. 19 минутада 4 километрге алып келдім. 3.8 болчу. 167 сом. Заказ будет оплачен наличными. Кандай бонус? Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили. Кай сен кайнап атса, капуччо менен берет кой. Таснака алып жүрейинчи. Нет интернета. Бар. Кыргыз авиа компаниясына отурду уччу. Могу плюс 10% деп турган бонуска кирдим азыр. Так, бул жерде турат эле Московскийден могу көчө менен өйдө чыга койдум. Линияга чыгабыз. Кандай заказ берет экен кайсен күйүп турат. Буйруса Бишкекте. Өртөнөйүн дейт го. Мындан биринчи заказды алып келатканда плюс 130 менен берди. Тети Дуранбек Садырбаев улицагачы. Эле жана Улуу Тоо чайканасына. Долгая поездка деп. Аны албай койдум аны. Бул жактан короткий заказдарда 100-120 менен берсе, ошолор ташыган выгодный деп ойлойм да мен негизичи. Азыр көрөбүз. Плюс 100-120 менен береби. 150 менен короткий заказдардан берсе, 4 заказда. Ошо менен болуп кетет элек. Заказ күтөлчү, заказ жок эми. Бонустун ичине киргенден кийин. Давай берем. Saat 6'dan 7 minut. Bakambаевда турам. Мынакта күйүп турган нерселердин баардыгы күйүп калган го. Ручник күйүп жүрөт экен постоянно эле. ABS. Бул ремендики. Давай заказ. Жок. Кайсен 130'dan 30 сомдон 180 сомго чейин күйөттүр. Попутчик, сразу 2 попутчика дейт. Нет интернета. Барчы сен да ушчу. Биринчи могул экен, экинчиси могул жактабы же бул ушул жакка түшөбү? Түшүнүксүз экен. 300 метрден түштү, плюс 30 менен. Жарабайт да бул. Болбойт да бул, болбойт.
Zakaz berip жатат кой мен. Ушунчалык эле заказ азайып кетти. Кайсын кип турат бирок. Жана плюс 130 менен берген алып жүрүптүн, а? Долгая поездка деп улутоо бар деле. Да. Мышык майга жетпей атып сасыктайт деген мен болдум окшойт, а? Так, коэффициент эми 30-дан 250-ге чейин күйөт. Бирок заказ жок. Каякта 250 күйөт, айтып коелачы. Ошол жака карайын. Заказ алдым туугандар, плюс 90 менен алдым. Так, Исанова 41 дейт. 200 метров поверните направо. Баралычы. Каяка канчадан барат экенбиз? Жана келген саат менен алып сал да. Кайра 90 берет, оны алайын. 100 метров. Бирок бонустан чыгып кеттим эле да. Поверните налево. Плюс 10% деген бонустан чыгарып турат менен алып койсолобу. Келесу ишек. Ошол ат менен кылган колум сынып калсын дебейинби? 39 минутта келдим. Ё-моё, рабочий городок. Спасибо за 305 поездку. сом. Заказ будет оплачен 40 наличными. минутка 300 сом. Пожалуйста, Ё-моё. убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для Коэффициент өчө улучшения баштады го. качества обслуживания поставьте нам оценку в Ол приложении. жак кайдай коюшум керек экен, ошол жакта коэффициент бар экен. Саат 7-ден 5 мүнөт өттү. Да, коэффициент өчүп баштады го. Заказдар азайды да. Бирок антсаң водительдер дагы азайды да. Коэффициент колоп келип атып, плюс 80 менен алдым. Бир өлчөм каяка барат экен бул. Поверните налево. Плюс 80 менен алган заказым 5 минутада 161 сом. Ошо булар мага 170 сом берди. 9 сом Заказ чай. будет оплачен наличными. Пожалуйста, убедитесь, конечно, что вы качка не трогала, оставили да. в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания Пишите поставьте нам центр оценку в делать. приложении. Эш чай. Заказ жок. Азыр келатсам плюс 10 менен капуччик берди. Сөгүп туруп ат менен алып койдум го. Мына кийинки заказды күтөлүп канча иштедик. Ё-моё, эле 2000ге жетпей койду го. 1882 дейт. Чөтө такси болбоду мага. Жакпады. Сап-сары болуп, ашкабактай кылып заказ берет. Кайсың кана? Амидей. Оз ачкандай элдин бардыгы оз ачып. Заказ кылган адам кылып аткан да. Кайсын риск өчүп калыптыр го. Только маякта. Куда бир-эки адам калып кетсе бердичи. Оз ачканы барам депчи. Ошол эле бир-эки адам такси заказ кыла койду, ошон үчүн күйүп тур. Так. Жок. Линия чыгып коюнчу. Кеттик анда. Барайын. Без коэффициент заказга. Даже көчөдө адам. Так, 25 минутада 192 сомго келип калдык. Так, Яндекс 218 сом кылып жаап берди. Заказ жок. Не кылабыз? Алатоонун өйдө жагынан, Новопавловканын өйдө жагында экенбиз. Бияктан заказ болобу? 13-чү заказды алып келдим туугандар. 22 минутада. Так, 236 сом. Заказ жок го, заказ. Не кылабыз? Саат 8-ден 33 мүнөт өттү. Так, мен канча иштедим? 2062 дейт, азыр заказ кошулуш керек. 2298 сом иштептирмин эми. Саат 8-ден 33 мүнөт өттү. Чыкканыма ошондо 8 саат болуптур. 8 саатта 2200 сом. Кандай бул? Аспы көппү? Не дейсиңер? Так, 23 минутада 207 сом алып келдим.
Акыркы заказ туугандар. По делам менен алып келдим. Saat 9'dan 41 minut öttü. Bolbay kaldım. Так, мол жерге азыр машинаны алып барып беришим керек. Дальше үйгө кетишим керек анан. Канча иштедик. Так, могуга дагы кошулуш керек да. Кана кошулбайсың бей. 15 заказ кылдым. 15 заказ менен 2631 сом иштептирмин. Бул 15 заказда канча километр жүрдүк? 111 километр жүрүп жүрмүн. Та бензин ортодо болчу. Кече канча 1000 сом куйдум беле, ортого келгем ошондо. Азыр монча калыптыр. Канча ошондо бир 700 сомдук. Где-то 10 литр бензин кетиптир да. 10 литр бензин 630 сомбу. Так, ошондо 1000 сом аренда болсо, Фиттин арендасы 1000 сом расход болсо, ошондо мен 600 сом иштептирмин, 9,5 саатта. Ой, туугандар, вообще болбойт экен такси. Башкалар кантип иштеп жүрөсүн билбейм. Же арендада жүргөндөр болбойбу? Вообще айтарым ошол. Такси болбойт экен, иштей албадым мен. Элестетке 9,5 саат, 9 саатта 600 сом. Уже чарчап болбой калдым, баштан ооруп кетти. Машинада жаман чарчаптыр да, ходойлор болбой калыптыр. Иши кылып чарчатты. Пробкасы, жолдору, водительдери иши кылып тойгузуп берди. Кача өтүп кетейин мен дагы. Ошол туугандар, бүгүн 17 мартка болгон эконом тарифте жумуш ушундай болду, кетип кетишин. Такси деп, таксиде ушундай экен эконом тарифте. Башка тарифте да көрөлү. Машина алып калса көрөбүз, Кудай буйрса. Ошол туугандар, видеого лайктан басып, комменттерден жазып койгула, ойлоруңарды, ой пикириңерди билдирип койгулачы. Кандай иштедим, дагы кандай иштеш керек эле. Ошолор жазып койгула. Вообще мен иштей албадым го. Башкалар кантип иштеп жүрөт билбейм. Ошол 600 сомду үйгө алып барам эми. Так, фиттер ошо күнүнө 1000 сом, 900 сом, 800дөн барбы жок билбейм. Ауди кайка? Бери көздөйт келатат. Ошол туугандар, видеону жыйынтыктайлы. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Аман болгула, тынч болгула. Кийинки видеолордон жолукканча анда.